мамлекеттик педагогикалык университетинде болочок педагогторго арналган конок лекция уюштурулду. Аталган лекция окуучуңуз кайсы деңгээлде турса, ошол деңгээлден баштаңыз же мугалимдиктин эң жөнөкөй сырлары аталышында болуп, аны Казакстан педагогикалык илимдер академиясынын мүчөсү, педагогика илимдеринин доктору жана маариф билим берүү комплексинин директору Кыялбек Ахматов өттү. Мугалимдик кесип пакизалыктын мамилелешүүнүн бала алдында күн сайын сыноодо туруунун өмүр бою сооп жыйноонун кесиби дейт. Бул карасаңар бүтүндөй бир сүйлөп мугалимдик кесиби эмне экендигин баардыгын ичине камтыйт. Пакизалык деген эмне? Иш-чарага университеттин окутуучулары жана студенттери катышып, лектордун педагогикалык бир топ тажрыйбаларына, мугалимдин жөнөкөй сырларын камтыган маалыматтарына ээ болушту. Мында лектор балдарды тарбиялоодогу мугалимдин жана ата-эненин ролу, чыныгы мугалимдин сапаттары жана окуучулар менен мугалимдин мамилеси тууралуу кенен түшүнүктөрдү берип, учурда ар бир адис муктаж болгон кеңештери менен бөлүштү. Жалпы эле мугалимдик сапат, мугалимдин компетенцияларына тиешелүү маселелер жөнүндө сөз кылдык. Айрыкча белгилүү педагогтордун притчаларынан мисал келтирип, ошол эле Аманашвилинин жүрөк жөнүндөгү, Саид Чамылжанын жүрөк жөнүндөгү аңгемелерин, притчаларын мисал катары келтирип, студенттер менен баарлаштык. Белгилүү эл мугалимдери жөнүндө маалымат бердик, алардын айткан ой пикирлерин талкууладык. Анан эң негизгisi ушул мугалимге тиешелүү болгон инсандык сапаттар. Мугалим болуп класска кирип сабак окутуудан мурун инсандык сапаттарга басым жасоо керек экендигин, анан сапаттуу билимден тарбия башкоорунда туруш керек деген бир негизги идеяны бергенге аракет жасадык. Студенттер албетте активдүү качканга аракет жасашты. Жакшы билими, жакшы студенттер көп экен. Мен ойлойм, бүгүнкү сабактан алган мындай маалыматтарын өздөрүнүн педагогикалык ишмердүүлүгүндө пайдаланышат го деген жакшы ойдомун. Соңунда катышуучулардын ар кандай багытта берилген суроолоруна жооп берип, болочок педагогтордун мыкты жана үлгүлүү кадр болуусуна зарыл болгон окуу китептери менен тааныштырды. Катышуучулар бул лекциянын абдан пайдалуу болгонун айтышып, лектордун педагогикалык чеберчилигине баа бергендерин белгилешти. Агайдын көп сунуштары айтылды, китептерди окуу жана ошондой эле семиналарга барып эле катышуу деген боюнча айтылды. Мага өтө жакты, мен көптөгөн таасирлерди ала алдым. Агайдын мага жаккан сабаты жөнөкөйлүк, мугалим таасирлерди окуусун жөнөкөйлүк, жүрөгүм менен ошол сыналгандарды дайыма кармоого түрткү берүүсүн айтканда мага аябай жакты. Белгилей кетсек, конок лекция студенттердин усулдук чеберчилигин өнүктүрүү жана компетенттүү кадр катары калыптануусуна көмөк көрсөтүү максатында окуу жайдын музыкалык педагогикалык факультети тарабынан уюштурулду. Ракыя Сражидин кызы, Борончу Эдгершев, Ошамбу жаңылыктары.